Сот башталып, бирок Ташиев келген жок. Бишкектин 1-май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүшкө аракет кылды деген иш боюнча соттук угуулар башталды. УКМКнын экс-төрагасы Камчыбек Ташиев, мурдагы спикер Нурланбек Тургунбек уулу жана мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушевдер негизги айыпталуучулардан. Ташиев отурумга келген жок жана залга эч кимди киргизбей жатышат. Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Нурасан Бактыбеков таныштырам. Алгач бүгүнкүлөрдөн кыскача. Президент Садыр Жапаров Баку шаарында өтүп жаткан Дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-сессиясына катышты. 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылары дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат катышкан иш-чарада мамлекет башчы кайсы маселелерди көтөрдү? 16 күндөн кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрү шайланат. Өнөктүктүн алдында президент мамлекет башчыларына кайрылуу жолдоп, тарыхый адилеттүүлүктү орнотууга чакырды. Азиядан мен оюмча шайланып калсак, биз Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин татыктуу мүчөсү болуп берет элек деген ойдомун. Себеби Кыргызстан ошол деңгээлге жетип калды. Мигранттар үчүн пенсиялык фондко каражат топтоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Муну ишке ашырууга мамлекеттик мекемелерге тапшырмалар берилди. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Президент Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-сессиясына катышты. Иш-чаранын алдында мамлекет башчысын Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана буунун калктуу конуштар боюнча программасынын аткаруучу директору тосуп алышты. Садыр Жапаров Маврикий Республикасынын президенти менен да жолугушту. 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылары дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат катышкан форумда мамлекет башчы кайсы маселелерди көтөрдү? Кабарчыбыз баяндайт. Азербайжандын борбору Бакуда бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунун 13-сессиясы өтүүдө. Ага мамлекет башчы Садыр Жапаров катышууда. Алгач иш-чаранын алкагында мамлекет башчысын Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Бириккен Улуттар Уюмунун калктуу конуштар боюнча программасынын аткаруучу директору Ана Клаудия Росбах тосуп алышты. Шаарларды туруктуу өнүктүрүүнүн глобалдык күн тартибин талкуулоого 20га жакын мамлекет жана өкмөт башчылары, жогорку даражалуу адамдар, эл аралык уюмдардын жетекчилери жана дүйнөнүн 182 өлкөсүнөн 45 миңден ашуун делегат катышууда. Мамлекет башчы Садыр Жапаров өз сөзүндө мөңгүлөрдүн эриши, климаттын өзгөрүшү, миграция жана экосистемаларга болгон кысым, бийик тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда жайгашкан шаарларга терс таасирин тийгизип жатканын белгиледи. Биринчи, экосистеманын туруктуулугун камсыздоо. Биз тоо экосистемаларынын сезимталдыгын эске алган, интеграцияланган шаардык башкаруу стратегияларын иштеп чыгууну жактайбыз. Тактап айтканда, мөңгүлөрдүн эришинин азайышына ыңгайлашуу жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашыруу өтө маанилүү. Мындан тышкары калдыктарды чогултуу, кайра иштетүү жана жок кылуу системаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ошондой эле табигый ландшафттардын булганышынын алдын алуу өтө зарыл. Ошондой эле жергиликтүү экологиялык жактан таза материалдарды
энергияны үнөмдөөчү технологияларды жана тоо шарттарына ылайыкташтырылган сейсмикалык долбоор актуалдуу деп эсептейбиз. Дүйнө жүзү боюнча шаарлардагы калктын өсүүсү менен таштандылар жана абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын көбөйүүсү негизги көйгөйлөрдүн бири. Борбор Азияда Бишкек таштандылардан электр кубатын өндүргөн биринчи шаар болду. Алдыда экология жана энергетикага пайда алып келген мындай завод Каракол жана Ош шаарларына курулмакчы. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан бул тажрыйбалар менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирди. Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 миң тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 миң тонна көмүр коротулуп, 100 миң тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Бакуда өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунун алкагында мамлекет башчы Садыр Жапаров Маврикий Республикасынын президенти Дхарамбир Гокхул менен жолугушуу өткөрдү. Анда санариптештирүү жана каржы сектору чөйрөлөрүндө өз ара аракеттенүүнү мындан ары кеңейтүүнүн келечегин талкуулашты. Бакуда өтүп жаткан форумда шаарларды заман талабына ылайык куруу, калктын демографиялык өсүүсүнө, климат экологиянын өзгөрүүсүнө ылайыкталган жашыл долбоорлор негизги темага айланды. Форумдун алкагында көргөзмө өтүп, ага ар бир өлкөнүн белгилүү архитекторлорунун долбоорлору көрсөтүлүүдө. Алардын катарында Ысык көл облусунун Тамчы айылында 100 гектар аянтка курулуп жаткан туристтик комплекстердин эскиздик макеттери Кыргызстандын павильонуна коюлду. Дүйнөлүк шаарлар форуму алгач 2001 жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан негизделген. Ал шаар куруу жана туруктуу урбанизация маселелери боюнча дүйнөдөгү эң ири глобалдык конференция болуп эсептелет. Анын негизги максаты тездик менен өсүп жаткан калктуу конуштардын көйгөйлөрүн, климаттын өзгөрүшүн жана турак жай маселелерин талкуулоо. Бул жолу аталган форумдун 13-чү сессиясы Азербайжандын Борборунда өтүүдө. Бакберди Баязбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР. Күндөн кийин Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлөрү шайланат. Талапкерлигин коюп жаткандардын бири Кыргызстан. Бишкектин негизги атаандашы Филиппин өнөктүктүн алдында президент мамлекет башчыларына кайрылуу жолдоп, тарыхый адилеттүүлүктү орнотууга чакырды. Анткени 60 өлкө эч качан туруктуу эмес мүчөлүккө шайланган эмес. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кириши мүмкүн. Бул кеңеш БУнун туруктуу органы болуп эсептелип, эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо багытында иш алып барат. Кеңештин 2027-28 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстан ат салышууда. Шайлоо 3-июнда өтөт. Ага карата Садыр Жапаров дүйнө лидерлерине кайрылуу жолдоп, Кыргызстандын позициясын билдирди. Кыргыз Республикасы кеңештин курамындагы тең салмаксыздыктын, өзгөчө чакан, өнүгүп келе жаткан жана деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок мамлекеттердин жетишсиз деңгээлде катышуусу мындан ары сакталып калышы жамааттык коопсуздуктун бүтүндөй архитектурасынын туруктуулугуна доо кетирет деген позицияны карманабыз. Бул Бириккен Улуттар уюмунун негизги органында ар кандай мамлекеттердин топторунун иш жүзүндөгү өкүлчүлүгүн кеңейтүү саясий тандоо эмес, объективдүү зарылдык болуп саналат. Кыргызстан блоктордун милдеттемелеринин системасы менен байланышкан эмес жана тирешүүчү геосаясий конфигурацияларга тартылган эмес. Бул бизге коопсуздук кеңешинин алкагында поляризацияны азайтууга жана функционалдык диалогту калыбына келтирүүгө багытталган тең салмактуу, көз карандысыз жана прагматикалык позицияны карманууга мүмкүндүк берет. Биздин мамилебиз Бириккен Улуттар уюмунун уставынын шартсыз артыкчылыгына жана аны тандап колдонууга жол бербөөгө негизделет. Кыргызстандын негизги атаандашы Филиппин буга чейин 4 ирет коопсуздук кеңештин курамына шайланып тажрыйба топтогон, бирок расмий Бишкектин да өз артыкчылыктары бар. Борбор Азия чөлкөмү бир добуштан колдоодо. Кыргызстан чыр-чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салуу тажрыйбасына ээ. Аткаруу бийлигинде судьяларды тандоодо гендердик квотаны жөнгө салуучу, укуктук ченемдер кабыл алынган жана дүйнө жүзү боюнча парламентте аялдарга эң көп орун бөлгөн өлкө болуп саналат. Эң түбүндө албетте биздин жетишкендиктерибизди биздин кыргыз коому баалап алуусу, ошону
азектеп бекем туттунуубуз эң маанилүү. Эл аралык деңгээлде албетте мындай сыяктуу тажрыйбалар баага ээ. Ошондой сыяктуу көйгөйлөр, жаңжалдар өзгөчө чек аралар арасында көптөгөн жерлерде бар. Жана эгер Кыргызстан ошол тажрыйбасын колдоно билсе же бөлүшөм деп аракет кылып ошондойго мүмкүнчүлүк орун алчу болсо, албетте биз сунуштай турган тажрыйбабыз бар. Коопсуздук кеңеши 15 мүчөдөн турат. Алардын ичинен Британия, Кытай, Франция, Россия жана АКШ туруктуу мүчө болуп саналат. Калганы туруктуу эмес 2 жылдык мөөнөткө шайланат. 60 мамлекет эч качан Коопсуздук кеңешине шайланган эмес. Ошол эле маалда айрым өлкөлөр 10 чакты жолудан бул курамга кирген. Эгерде Кыргызстан быйыл мүдөөсүнө жетсе, төмөндөгү багыттарга артыкчылык берет. Биздин артыкчылыктуу багыттарыбыз төмөнкүлөрдү камтыйт. Алдын алуучу дипломатиянын ролун күчөтүү, ортомчулук механизмдерин өнүктүрүү, куралдарды жайылтпоону жана өзөктүк куралсызданууну илгерилетүү, климат менен коопсуздуктун ортосундагы өз ара байланышты институциялаштыруу. Кыргызстан өзүнүн тышкы саясатын массалык жабыркоочу куралдан толугу менен баш тартуу принциптеринде ырааттуу түрдө жүргүзүп келет. Биз Борбордук Азияда өзөктүк куралдан эркин зонаны түзүүнүн башатында турабыз жана куралсыздануу чөйрөсүндөгү негизги эл аралык демилгелердин катышуучусу болуп саналабыз. Кыргызстандын 2025-жылы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюшу биздин өзөктүк куралсыз келечек глобалдык коопсуздуктун негизи болуп саналат деген ишеничибизди чагылдырат. Туруктуу өнүгүү жана коопсуздук маселелерине биздин мамилебиз комплекстүү мүнөзгө ээ. Бишкектин бул кеңешке кириши Бириккен Улуттар Уюмунун алдыңкы органына шайланууга тең укуктуулукту камсыз кылган кадам болот. Бул жөн эле өнөктүк эмес, тарыхый адилеттүүлүктү орнотууга болгон саясий эрк. Азиядан мен оюмча шайланып калсак, биз Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин татыктуу мүчөсү болуп берет элек деген ойдомун. Себеби Кыргызстан ошол деңгээлге жетип калды. Биз ошондой саясатты, ички жана тышкы саясатты жүргүзүп атабыз. Экономикалык өсүшүбүз абдан жаман эмес. Мына мисалы биз тынчтык жолу менен, дипломатиялык жолу менен ушул 100 жылдан бери чечилбей келаткан мисалы чек ара маселелерин чечип алдык. Бул дагы мындай өзүнчө бир мындай көрсөткүч да Бириккен Улуттар Уюмуна. Ошон үчүн үмүттөнүп туралы, абдан чоң иш жасалды, эми калганын эми шайлоо көрсөтөт да. Ар бир мамлекет коопсуздук кеңешинин мүчөсү болууга жана дүйнөдөгү тынчтык менен коопсуздукту сактоого өз салымын кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш. Мындай пикирин Садыр Жапаров 2025-жылдын 23-сентябрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сүйлөп жатып билдирген. Биз коопсуздук кеңешине олуттуу маселе сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына киребиз деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Биз эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманабыз жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп тараптуу системаны колдойбуз. Кыргызстандын БУнун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болуп шайланышы чакан өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин кызыкчылыгын коргоого мүмкүнчүлүк берет. Эгерде максаты ишке ашса, Бишкек глобалдык чакырыктарды жана коркунучтарды чечүү боюнча эл аралык коомчулуктун жамааттык аракеттерине татыктуу салым кошууну убада кылууда. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттарына пенсиялык фондко каражат топтоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелерге тапшырмалар берилип, ишке ашырууга старт берилди. Ага ылайык мекендештер үчүн аралыктан сценариптик документ толтуруу механизми жөнөкөйлөтүлөт. Мигранттардын пенсиялык төлөмдөрдү топтоосу кандай ишке ашат? Кабарчыбыз Дүйшөн Шаршенбеков баяндап берет. Чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын көбү пенсияга чыкканда жөлөк пул ала албай калуу коркунучунда турат. Себеби алардын басымдуу бөлүгү эмгек келишимсиз иштешет. Мындай учурда расмий стажы эсептелбей, социалдык фондко төлөмдөр түшпөй калууда. Натыйжада пенсиялык каражат топтолбой, бул маселе көп жылдан бери көйгөй жаратып келет. 2025-жылдын 1-сентябрына карата чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн кыргызстандыктардын саны тышта иштеп жашап жүргөн мекендештердин жалпы көрсөткүчү 880 миңден ашат. Алардын 70 миңи Казакстанда, 60 миңи АКШда, 12.300 Германияда жүрүшсө, Түштүк Кореяда 12.321, Өзбекстанда 6.289 адамды түзөт.
Мекендештер эң көп жүргөн мамлекет Россия болуп саналат. Ал жактагы кыргызстандыктардын саны 613 миңди чамалайт. Ал эми 106 миңден ашыгы дүйнөнүн булуң бурчунда иштеп жашап жүрүшөт. Эми мигранттар Кыргызстанда пенсиялык камсыздандыруу төлөмдөрүн аралыктан төлөй алышат. Бул үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында жөнөкөйлөтүлгөн система ишке киргизилет. Ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө үчүн салык төлөөчүлөрдүн жеке кабинетинде аралыктан каттала алышпайт. Азыркы учурда техникалык жактан онлайн төлөм жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар болсо да, системага биринчи жолу кирүү үчүн жарандардын жеке катышуусу жана бир нече процедуралардан өтүү талап кылынат. Мындан тышкары түндүк тиркемеси аркылуу булуттук электрондук кол тамганы алуу үчүн Кыргыз Республикасынын мобилдик операторунун номери талап кылынат. Бул чет өлкөдөгү жарандар үчүн олуттуу тоскоолдук болуп калууда. Адистердин маалыматына ылайык 100 күндүн ичинде мигранттар үчүн түндүк тиркемесин колдонуу жеңилдетилет. Ошондой эле булуттук электрондук кол тамга алуу үчүн уюлдук операторлордун номерин каттоо механизми жөнгө салынмакчы. Мындан тышкары аралыктан салык кызматынын сайтынан жеке кабинет ачууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул багыттагы реформа социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылуунун, жарандардын укуктарын коргоонун жана мамлекеттин узак мөөнөттүү социалдык туруктуулугун бекемдөөнүн маанилүү элементи болуп саналат. Ошондуктан тиешелүү мамлекеттик органдарга бул реформаны 100 күндүн ичинде ишке ашыруу, конкреттүү натыйжаларды көрсөтүү жана чет өлкөдөгү жарандарды толук камтуу боюнча так милдеттерди жүктөйм. Бүгүн мына тиешелүү тапшырмаларым сиздерге түшөт. Реформанын жыйынтыгында жарандардын пенсиялык укуктарын камсыздоого шарттар түзүлмөкчү. Камсыздандыруу төлөмдөрү эмгек келишими бар же жок экендигине карабайт. Учурда социалдык фонд мигранттарды пенсия менен камсыздоо боюнча бир катар мамлекеттер менен иш алып барууда. Эки тараптуу келишимдердин негизинде Түштүк Корея, Түркия жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө өлкөлөр менен пенсиялык төлөмдөрдү эсептөө механизми иштеп жатат. Жакынкы күндөрү Кытай менен ушундай системаны жүзөгө ашыруу пландалууда. Корея Республикасында бул топтомо фонд аркылуу төлөнгөн төлөмдөрү 5 жылдын ичинде, Кореядан чыгып кеткенден 5 жылдын ичинде кайрылса, төгүмдөрү толугу менен топтомо фонддун каражаттары өзүнүн жеке банктык эсебине которуу жолу менен берилип атат. Турция мамлекети менен болсо ал жакта толук кандуу иш алып барылып атат. Эгер Турция мамлекетинде иштеген учурунда төлөгөн төгүмдөрү Кыргызстанга келгенден кийин стаж катары дагы эсепке алынат. Ошол эле учурда Турция тараптан эсептелип, алардын мыйзамы менен пенсия түрүндө дагы экспорттолот. Мындан тышкары мигранттардын пенсиялык төлөмдөрүн топтоо боюнча Европа өлкөлөрү менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Учурда Австрия, Болгария, Молдова жана Азербайжан сыяктуу мамлекеттер менен кызматташуу маселеси каралууда. Дүйшөн Шаршембеков, Элдор Анарбеков, ЛТР Бишкек. Бул арада мамлекеттик башкаруудагы иш процесстерин коомчулукка ачык көрсөтүүгө багытталган ачык кабинет долбоору уланууда. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында Санпланет органик компаниясынын Чүй облусунун Маловодный айылында ачыла турган филиалына барды. Компания мөмө жемиштерди кайра иштетүү же сублимациялоо менен алектенип, ошондой эле бал жана жаңга казыктарын өндүрөт. Ишкананын продукциялары эл аралык сапа стандарттарына толук жооп берип, Европа өлкөлөрүнө жана АКШга экспорттолууда. Амангелдиевдин айтымында быйыл ишке ашырыла турган 119 ишкананын арасында потенциалы жогору деп бааланган Санпланет органик компаниясы да бар. Кыргыз өкмөтүнүн башкы максаттарынын бири калкты, анын ичинде ишкерлерди колдоого өзгөчө көңүл буруу. Бул ишканага да ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп жатат. Жакынкы күндөрү ишкананын жаңы имараты пайдаланууга берилип, расмий ачылыш аземи өткөрүлөт. Белгилей кетсек, бүгүн Минкап жетекчисинин орунбасары ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында ЖМК өкүлдөрүнүн коштоосунда объектилерди кыдырып, бир күндүк иш күнү менен тааныштырып, жыйындарды өткөрдү. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Суккөл облусунда бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Алгач Жетегүз районунун Кызыл Суу айылындагы Борбордук стадионуна барды. Андан соң ага Керимкулов атындагы Борбордук стадионду реконструкциялоо боюнча даярдалган эскиздик долбоор жана иш план көрсөтүлдү. Төрага Тоң районундагы белгилүү туристтик жайлардын бири болгон Жомок каньонуна да барып, анын туристтик потенциалын өнүктүрүү жана экологиялык абалын сактоо маселелерине көңүл бурду. Андан кийин
Орынбаев айылындагы Рысманбетов атындагы жалпы дарыгердик практикалык борборунун саркынды сууларын тазалоочу курулмасынын абалы менен да таанышып, Туура Суу айылында жайгашкан Тайлаков атындагы жана Каратала айылындагы Алаков атындагы мектептердин абалын да көрүп чыкты. Өлкө аймактарында ар кыл багыттагы курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Карт нарын дайрасынын энергетикалык мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга багытталган ири долбоорлордун саны көбөйдү. Жакын арада алардын катарына дагы бир жаңы объект кошулганы турат. Тогуз Тородо Ала Буга КЭСинин курулушуна даярдык башталды. Бул маанилүү объекттеги алгачкы аракеттер тууралуу аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков баяндайт. Негизи үстүбүздөгү жылда энергетика тармагында бир катар олуттуу өзгөрүүлөр болчудан. Дегенибиз, эгер жакын арада Нарын районундагы Куланак КЭСинин курулушу аякта турган болсо, ага удалаш эле Тогуз Тородо районундагы Алаба КЭСинин курулушуна старт берилет. Анын кубаттуулугу 900 мегаватт. Теңир тоонун мөңгүлөрүнөн топтолуп, бүтүндөй борбордук Азияны аралай агып өткөн дайрада пайда боло турган бул курулушту алдыдагы 6 жылда аяктоо болжолдонулган. Ага боордош Түркиядан тартылган ири суммадагы инвестиция сарпталмакчы. Учурда Тогуз Тородо районунун борбору Казарман айылына чыгыштан кире беришинде курулушчулардын Алабуга КЭСинин курулушуна киришүүнүн биринчи этабын алкагандагы иштердин башталышы Казарман айылын мекендеген Кененбек Райкан уулу үчүн чоң олжо болду. Эми анын өз иши. Ошого жараша керектөөлөрүнө кең кесири жете турган туруктуу маянасы бар. Мынча болбогондо башка жаштарга окшоп чет өлкөлөрдүн бирине бастыра бермек. Мурда бош эле жатчыбыз үйдө. Майдача жумуш кылчубуз, азыр Кудайга шүгүр күнүгө жумуш, айлык жакшы, жумуш оор эмес, шүгүр жакшы деп атабыз да. Тогуз Тородого кесип жүрөт деген тарыхта болгон эмес. Кудайга шүгүр, кесип жүрөт. Биринчи жолу кесип жүрөт да бизге. Ушул тапта мында ар кандай кесиптиктеги 5 фирма өз багыттарына жараша жумуштарды аткарышууда. Бири имараттарды курашса, экинчилери канализация жана сантехникалык түйшүктөр менен алып бурушса, дагы бирлери шаарчанын инфраструктурасын иретке түшүрүү менен алек. Бүгүнкү 100гө жакын адис эмгектенүүдө. Могу легкий конструкция келген, ошонун задачасын аткардык. Астына жана атайын даярдалган бетондорду коюп бергиле деген, ошолорун коюп бердик. Азыр жол иштерин кылып атабыз. Бул шаарча майдын 20-ларына жакын бүтүп калабыз. Бирок азырынча көп билинбегенмен, иш көлөмүнүн көбөйө башташы ар кандай материалдардын таңсыктыгын жаратары бышык. Анткени Тогуз Тородо атайын адистештирилген субъектилер жок кесе. Демек, курулушка керектеле тургандардын көпчүлүгүн алыстан ташуу зарылдыгы жаралбай койбойт. Анткени курулуш башындагылар оптимисттик мааниларынан жазышпайт. Жоография бир аз зорду. Ооба, ушундай кооптулук бар. Антсе да биз башкы басымды Тогуз Тородо өндүрүлгөн материалдарга жасайбыз. Биякта эң башкысы темир бетон ишканалары бар экен. Албетте, кем каштар болбой койбойт. Андай учурларда биз аларды башка жактардан ташып алабыз. Андыктан баарысын ойдогудай булордан күмөн санабайлы. Тарых беттерин бир аз артка барактасак, Тогуз Тородо районунда КЭС куруу демилгеси мындан 2 жыл мурун көтөрүлүп, ал дароо эле эки тараптын тең көңүлдөрүнө төп келген. Ошондо жетишилген макулдошлорго ылайык түрк инвесторлору долбоорлоо, техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу жана объектини калк кызматына коюу жоопкерчиликтерин алышкан. Ал эми жергиликтүү бийлик тиешелүү шарттарды түзүп берүүгө милдеттенген. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Тогуз Тородо району. Эми Өзгөн районунун борборундагы жаңы базар жылдырылат. Шаардын сыртына 14 гектар жерге жаңы базар курулуп жатат. Белгилей кетсек, буга чейинки базарда талапка жооп берүүчү эрежелер дээрлик болгон эмес. Мындан улам жол тыгыны жаралып, тургундар соода кылууда ыңгайсыздыкка туш болуп келишкен. Иш ыргагы менен жеринен кабарчыбыз таанышып келди. Өзгөн районунда көптөн күткөн жаңы 5000ге жакын орундуу заманбап базардын курулушу башталды. Жергиликтүү жетекчилер жаңы соода комплексинин пайдаланууна мезгил котусун салды. Өзгөндөгү
борбордук базарды баардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол жерде базар санитардык, өрт коопсуздук, курулуш тартиптерине такыр жооп бербейт. Ошон үчүн буга чейин борбордук базар көчүрүү боюнча маселе элдер тарабындагы өтүнүчтөр болуп келген. Азыркы учурда ошо 14 гектар жерге биз Төртөкөл аймагындагы жерге биз муниципалдык базардын курулушу башталды. Бул базар ишке берилсе, Төрткөл айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине бир топ каражаттар түшөт. Учурдагы борбордук базарда соода түйүндөрү башаламан жайгашып, өрт коопсуздугу талапка жооп бербей келген. 4 гектарга жакын аймактагы базарда 1000ге жакын мыйзамдуу, ошондой эле 2000ге жакын мыйзамсыз соода түйүнү иш алып барып, айына болгону 1 миллион сомго жакын гана салык түшүп турган. Көйгөйдү чечүү максатында жаңы соода комплекси шаардын сыртына Төрткөл айыл аймагындагы 14 гектар жерге курулат. Долбоорду Альянс Инвест Групп компаниясы ишке ашырат. Куруу мөөнөтү 2 жылга белгиленген, бирок компания аны 1 жылга бүткөрүү аракетинде. Азыркы күндө уже легкий конструкцияны баштадык. Бул жалпы 2,5 миң орун болот. Андан сырткары павильондор болот. Капитальный строениялар бар. Общий торговый точка 5 миңге жакын торговый точка болот. Бул торговый точкалар биринчи орунда өзгөн борбордук базардын жеке ишкерлерине берилет. Андан сырткары сырттан келген, жаңы иш баштайм деген ишкерлерге берилет. Жаңы базарда заманбап соода түйүндөрү, көп кабаттууна токтотуучу жай, соода жана эс алуу борборлору, ошондой эле тамактануучу жайлар болот. Мындай өзгөрүүлөргө жергиликтүү тургундар да ыраазы. Шарт жок азыр базардын ичинде. Даже пожарныйлар бир өрт чыкса, пожарныйлар да кире албайт азыр. Жаңы базарга көчүрүп, бүт парковкасы менен ушу пожарныйлар кириши менен неме кылса жакшы эле, условия кылып. Мисалы үчүн башка мамлекеттерге барып атабыз биз. Бардыгы жакшы да, ошону келип салыштырганда биздики энче болбой калат. Ошон үчүн мен дагы ушу Кыргызстан оңолуп базарлар көчүрүлүп өз ордунда турса, бизге деле жакшы. Мына базарды өзү негизинен көчүрүш керек да. Мына өрт кокустугу болсо, же бир кандайдыр кырсык болсо, машиналар вообще киришке мүмкүн эмес да. Ошолорду бир башка жакка көчүрсө, же бир жакшы бир условия түзсө бир деген ойдомун да. Долбоор ишке ашса, жергиликтүү бюджетке ай сайын 10 миллион сомго чейин киреше түшүп, кошумча жумуш орундары пайда болот. Эң негизгиси шаар ичиндеги жол тыгындарын азайтууга шарт түзүлмөкчү. Эртөштүк Нурбегул, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Сузак районундагы Сайпидин Атабеков айыл аймагында эл менен жолукту. Айыл өкмөттүн жыйындар залында 200гө жакын тургундар келишкен. Айыл элин түшөлткөн турак жайга жер тилкеси, ипотекалык үйгө муктаждык жана Атабеков айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлердин имаратынын эскилиги айтылды. 22 000 калк 4 айылдын жаштары үчүн спорт залынын керектигин жергиликтүүлөр суранышты. Калктын таза сууга муктаждыгы да айтылды. Биздин имарат 1963 жылы курулган имарат азыркы шарттарга жооп бере албай жатат. Биз 20 000 Бекбаттын 20 000 калкынын биринчи медициналык жардам көрсөтүп келе жатабыз. 5 врач, 20 үй бүлөлүк медайымдар иштеп жатат. Биз азыр ушул моменттен пайдаланып ушул зданияны, имаратты кайрадан жаңыдан куруп берүүнү сунуштап суранып келдим. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Андагы темалардан кыскача. 40 күндө бир жолу суу ичкен айыл. Баткен районунун Рават айылында көп жылдан бери суу маселеси көйгөй жаратып келүүдө. Бүгүнкү күндө биз бул жерге, бул сер курулчу жерге геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүп, алардын корутундун алып, андан кийин биз долбоорлоо иштерин жүргүзүү иштери баштайбыз. Мектепке онлайн каттоо уланууда. Бүгүнкү күндө 1-класска мектеп системасы аркылуу 68 000ден ашык бала катталды. Мекенге кылган кызмат жана берилгенди эч качан унутулбайт. Бүтүндөй өмүрүн мамлекетке арнаган улуу атамекендик согуштун каарманы көрүнүктүү ишмер Исхак Суаналиевке быйыл 100 жыл болду. Исхак Суаналиевдин эмгеги жаштарга, мамлекеттик кызматчыларга үлгү болуп кала бериш керек. Элдин эсинде калган жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат.
Кыргызстанда ири мүйүздүү малды шарп ылаңына каршы сезондук эмдөө жүрүүдө. Шарп мал арасында бат жайылуучу кооптуу вирустук инфекция. Вакцина акысыз берилет, жарандар ветеринардын кызмат акысын гана төлөйт. Эмдөөнүн жүрүшүнөн кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстанда ири мүйүздүү малды шарп илдетине каршы сезондук эмдөө жүрүүдө. Чүйдүн Жайыл районунун ветеринары Кенжебек Жуматаев 6 айылдагы жандыктардын санына карап 4000 доза вакцина алган. Алгачкы этап менен Жайылдагы 20дай фермердик чарбанын бодо малы эмдөөдөн өттү. Саан, уйлар, букалар жана 3 айдан жогорку музоолорго вакцина сайылды. Адистер дары жандыктардын оорудан коргой турганын, адам үчүн терс кесепети жоктугун белгилешет. Эмдөөдөн өткөн уйдун сүтүн колдонууга болот. Бирок коопсуздук үчүн сөзсүз кайнатып пайдалануу сунушталат. Владимирскийден келди. Владимирский. Bunun свойстволары кандай? Бул азыркы свойствосы САТ-1, САТ-2. Азыркы жүрүп аткан яшүрдүн эмесине. Яшүрдүн негизи 4 тип, анан 17 подтиби бар да, негизи азыркы 4 тибине жараша болуп атат да. Фермер Аралбек Иманкулов короосундагы бодо малын өз убагында эмдөөдөн өткөрүүгө аракет кылат. Бул жолу да жугуштуу вирустук оорулардын алдын алыш үчүн вакцина сайдырып жатат. Баасы ылайыктуу, конечно, 100 сомдон бул баасы ылайыктуу эле биз үчүн. Жыл сайын бир жылда 2 жолу эмдетебиз да. Бруцеллезга кан алдырабыз, анан яшырга укол аттырабыз. Бир жылда 2 жолу да, күзүндө, анан жазында. Эми обязательно муну эмдетиш керек да. Эмдетпесек өскө деле мал карбаган кишиге өстө оорулуу болбойбуз деп эмдетебиз да муну. Фермерлердин бардыгы бирдей эмес. Кээ бирлери малдарын эмдөөдөн өткөрүүдөн баш тартышат. Мындайда кесепети кооптуу болгонуна карабастан мал докторлор аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баш тартуу актысын түзүү менен гана чектелишет. Аларга мен эске дей албайм, аларга бизде вет инспекция бар, балдар бар, алар өздөрү келип түшүндүрүү иштерин жасайт. Ушул тапта өлкөдө малдын 9 түрү акысыз эмдөөдөн өткөрүлүүдө. Буга чейин шарп ылаңына каршы Россиядан 1,5 миллион доза вакцина сатылып алынган болсо, жакында дагы 1 миллион доза алынып келинген. Күзүндө дагы эмдейбиз, анда дагы 3 миллиондон ашык доза келет. Ошо менен буюрса малдарыбыздын бардыгын эмдеп бүтөбүз. Бирок эми бул оору баягы адамдын оорусундай эле күзүндө кышында бизде баягы грипп ооруйбуз го, ошол сыяктуу эле оорулар болуп тура берет. Бирок биз өзүбүз тараптан, мамлекет тараптан мана ушундан баштап жакшы сапаттуу вакциналарды ала баштадык. Кыргызстанда ири мүйүздүү малдардын шарпка каршы жылына 2 жолу, жазында жана күзүндө эмделет. Вакциналар өлкөнүн бардык аймактарында жетиштүү, фермерлер жергиликтүү ветеринарларга кайрылышса болот. Күйшүн Шаршембеков, Бурусун Жумалиева, Элдар Анарбеков, ЛТР Чүй облусу. Чарба темасына кайрылсак, быйыл Ош облусу боюнча 4000 гектар жерге пакта эгилген, анын 2000ге жакын аянты Кара Суу районунда айдалды. Бул жылы дыйкандар түшүмдүүлүгү мол болгон Кытайдан келген сортторду тандашкан. Гектарына 6-7 тоннадан ак алтын жиноону пландашууда. Бүгүнкү күндө баары эгилип, жер семирткичтери берилип жатат. Абдисатар Төрөгелдиев быйыл 25 гектар жерине Кытайдан алынган Хунтай 66-36 сортундагы пакта айдаган. Аталган сортту өткөн жылы дагы эгип, гектарынан 5,5 тонна ак алтын алышкан. Бул ирет түшүмдүүлүктү дагы да жогорулатып, 6-7 тонна алууну пландоодо. Апрелдин 10-унда эктик быйылкы жылы. Азыр мына чыгышы жакшы. Быйыл азыр кургучулукка байланыштуу суу коюп чыгардык. Мына кече бир 5-6 күн мурун обработка кылдык. Культиватор салдык. Эми жакшы азыр көчөтүбүз тегиз. Где-то бир 205 миңден 210 миңге жакын көчөт бар. Эми бул мына кечеги күндүн эмесине чыдамдуу экен. Просто азыр быйыл суу тартышпай эле кеч калдык. А так жакшы өсүшү. Дыйкан пактаны 1997 жылдан бери эгип келет. Жыл сайын коротулган чыгымды акташ үчүн түшүмү жогорулгон сортторду тандайт. Буга катар талаа жумуштары дээрлик техника менен аткарылып, кол эмгеги жеңилдеген. Эми биринчи жылдар эккенде анда ошо Фергана, Кыргыз 3, кийин акыркы орто жылдары 45 дагы эктик. Эми алардын түшүмдүүлүгү бизде эң жогору калганда 4,5-5 тоннага чейин алат элек да. Мына Кытай сортторду бул жерде көчөт дагы көп, анан урожайнысы ошо көчөттүн көптүн эсебинен ашып атат да. Эми муну дагы жыйнооду дагы алсанда азыр өздөрү Кытайдын комбайндары келип калды. Былтыр дагы Кытайдын комбайны менен жыштырып алганбыз да.
Адистердин айтымында келген менетин кетирип, анан акырындан киреше албай калгандан пахтага караганда башка өсүмдүк эксем окшойт. Кирешелүү бир эмени өндүрөйүн деген максатта ошон үчүн пахтанын эмеси азайып кетти. Боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Пахта заводун салабыз деген жеке ишкерлер бар. Алар боюнча да биз сүйлөдүк. Аравандан ошол 10 гектар жер бөлүп бергенбиз. Ошол завод салуу боюнча ал ошол кредит маселеси менен карап, ошону менен жумушун алып барып атат. Если бүтүп калса, анда биз ушу пахта заводун салабыз бу жерге. Араванга. Эске салсак, 2025-жылы Кытайдын Хунтай компаниясынан 8 түрдүү пахта сорту алынып келинип, лабораториялык анализден өткөндөн кийин 3 сортуна эгүүгө уруксат берилген. Быйыл Ош облусу боюнча 4000 гектар аянтка пахта эгилди. Нурасан Бактыбеков, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу. Баткен районунун Рават айылында көп жылдан бери суу маселеси көйгөй жаратып келүүдө. Жергиликтүү калк маселени чечүү үчүн айылдын жогору жагына суу кампа курууну сунуштаган. Бирок элдин сунушу аткарыла элек. Мындан улам айыл эли булактын суусун кезектешип 40 күндө бир ирет суу алышат. Раваттагы суу көйгөйүн аймактык кабарчыбыз айтып берет. Рават айылындагы тургундар мына ушул булактагы сууну таза суу катары, суугат суу катары пайдаланышат. Бирок акыркы кездери ушул булактагы суу айылга жетпей, элде суу маселеси жаралган. Мындан улам жергиликтүү калк ушул булактын жанына суу кампа куруу боюнча бийликке сунушун берген, бирок элдин сунушу ушул күнгө чейин аткарыла элек. Нургазы Кадыров күн сайын айылдын жогору жагындагы булакка келип, сууну көрүп, кабар алып кетет. Ал көп жылдан бери булактын жанына суу кампа курууну демилгелеп келатканын айтат. 84-жылдан бери ушу көнүн аркасында мен проект боюнча жускап тартышып жүрөмүн. Ошондо 3 жолу проект тартылды долбоорлор. Бардыгы акыркысы 90-жылы бүткөрүлүп, партиянын 27-си ишке кабыл алынганда сой жоюлуп кетип таркап кетти. Андан кийин баягы 2010-жылы дагы кайра бул проект тартылды. Айылдын суу көйгөйүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жакшы билет. Элдин суу кампа куруусуну шунда колдойт. Бирок элдин демилгесин ишке ашырууга тоскоол болуп жаткан орчундуу негиз бар дейт айыл өкмөт башчысы. Бүгүнкү күндө биз бул жерге, бул сер куруучу жерге геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүп, алардын корутундун алып, андан кийин биз долбоорлоо иштерин жүргүзүү иштери баштайбыз. Оны азыр жана айтып өттүм, бүгүнкү күндөн архитектура келип, ошол жерлердин сүрөткө тартып, кайсы жерлер кооптуу, кайсы жер коопсуз, ошол процесстерди ишке ашышы менен бул анан ишке ашыруу демилгеси кошумча көтөрүлөт. Демилгечилер менен айыл өкмөтү суу тартыштыгын чечкиче тургундар кезектешип 40 күндө бир суу алууга мажбур. Антпесе айылдын этегине суу жетпейт. Мындан улам жаштар жер которуп, миграциялап кетсе, элеттеги тирилик кары картаңдарга калган. Анын үстүгө азыр эми кезектешип коебуз биздин айылда. Кезек менен кезек бузулбайт. Ошондой болсо дагы бир 35-40 күнгө чейин созулуп кетет да. Бир неме кезек. Айрыкча бул азыркы эми эген эккендеги суу эң керектүү мезгилде ушундай болгон өтө өкүнүчтүү. Эккен эгенибиз убагында суу иче албайт, дарактарыбыз суу иче албагандыктан түшүмдү жакшы ала албай атабыз. Эгерде Рават айылындагы элдин өтүнүчү ишке ашып, суу кампа курулуп калса, анда айылдагы суу тартыштыгы жоюлуп, кошумча миңдеген гектар кайрак жерлерди суу менен камсыздап, аймактын айыл чарба тармагын өнүктүрсө болот. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.
Мамлекет башчысынын жарлыгы менен Тоо коюнундагы Тогустору районундагы көп балалуу бешенеге баатырынын наамы каралса, 11 эне даңкы медали менен сыйланышты. Андыктан алар эне күнүнүн урматына маданият үйүндө уюштурулган майрамдык салтанаттын ардактуу меймандарынан болушту. Жанга жагымдуу ыркүүлөрдүн жана татына бийлердин коштоосунда өткөрүлгөн иш-чарада ушул нарттуу апаларга өздөрү ак эмгектери менен татышкан сыйлыктары тапшырылды. Ал эми Тогусторулук уздардын колдорунан жарылган жасалгалардын көргөзмөсү баардан мурда чет өлкөлүк туристтердин суктанууларын жараткандыгы менен өзгөчөлөндү. Ошондой эле кыргыз кыз келиндеринин дегеле аял заттын улуттук кийимдери да даңазаланды. Тогустордун мамлекеттик администрациясынын уюштуруусу менен 100 аялга белектерди берип, грамоталарды тапшырып атабыз. Андан сырткары район социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон элдер үчүн ардак грамоталар бар. Буга чейин райондун 90 жылдыгына карата шайыр апалар конкурстарын өткөргөнбүз. Алардан дагы ошо бүгүн жыйынтык чыгарып, аларды дагы бал белектер менен сыйлаган турабыз. Бүгүнкү күндө 1-класска мектеп системасы аркылуу 68 миңден ашык бала катталды. Бишкек шаары боюнча 26 миңден ашык орун каралып, учурданын 10 миңден ашыгы толду. Онлайн кабыл алуу 2 этап менен жүргүзүлүүдө. Каттоо өлкөнүн бардык аймактарында электрондук форматта жүрүүдө. Каттоого кечигип калгандар үчүн да кошумча мүмкүнчүлүк каралган. Мектеп кирүүгө арыз берүү. Медина быйыл уулун 1-класска бергени жатат. Ал мектеп маалымат системасы аркылуу 1-этапта онлайн каттоодон өтүп койгон. Айтымында бул система абдан ыңгайлуу болуп, убакытты бир топ үнөмдөйт. Оңой эле, эч оорчулугу жок эле катталдык. Бул эме менен эле гаджет менен Google'га кирдик. edu.gov.go кирип эле 102-школага кабыл алындык. Азыр Медина сыяктуу жүздөгөн ата-энелер онлайн система аркылуу балдарын каттатып жатышат. Ал 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчиси дареги боюнча, экинчиси бош орундарга жараша каалаган билим берүү мекемесин тандай алышат. Бишкек шаары боюнча 26 миңден ашык орун каралып, учурда анын 10 миңден ашыгы толду. Азыркы күндө ошо 10 миңден ашык балдар катталыптыр. Бул каттоо баягы ата-энелер директорго барбайт, мектепке барбайт, документтерди топтобойт да. Ата-эне үйдө отуруп эле каттайт. Ал эми мектеп директорлору болсо ошол электрондук тутумда директорго гана берилүүчү жеке кабинет аркылуу ошол катталган балдарды көрө алышат. Бардык мектептерде бул мүмкүнчүлүк бар, техникалык жактан камсыздалган. Башкача айтканда электрондук тутумга кирбей калган бир дагы мектеп жок. Расмий маалыматка ылайык онлайн каттоодо каталар менен толтурулган учурлар кездешип жатат. Көбүнчө электрондук почта жана аты жөнү каталар менен жазылууда. Айрыкча ө тамгалары боюнча жаңылыштыктар көп. Ошол эле учурда министрлик ата-энелерге системаны туура толтурууга чакырат. 1. Мектеп чекит, эду чекит, гов чекит KG сайтына кириңиз. Баланы мектепке каттоо үчүн каттоодон өтүш керек. Каттоо баскычын басыңыз. Бардык керектүү маалыматтарды толтуруңуз. Жарандыгыңыз, идентификациялык жеке номериңиз, фамилияңыз, атыңыз, атаңыздын атын, туулган күнүңүз, паспортуңуздун сериясы жана номери, ошондой эле телефон номериңиз. Өзүңүздүн имейлиңизди киргизиңиз жана кодду алуу баскычын басыңыз. Көрсөтүлгөн электрондук дарекке растоо коду жөнөтүлөт. Аны почтадан код талаасына киргизүү керек. Жаңы сыр сөздү ойлоп таап, аны растаңыз. Жеке маалыматтарыңызды иштетүүгө макулдугуңузду берүү үчүн желетчени белгилеңиз. Процессти аяктоо үчүн каттоо баскычын басыңыз. Интернети жок же системаны колдонууда кыйынчылык жаралган ата-энелерге мектептерде жана жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүндө жардам берилет. Ошондой эле каттоого кечигип калгандар үчүн да кошумча мүмкүнчүлүк каралган. Кечиккендер үчүн дагы кошумча мүмкүнчүлүктөр каралат. Кошумча каттоо мезгилинде арыз тапшырууга болот. 1-класска электрондук каттоонун негизги максаты мектепке кабыл алуу процессин жеңилдетүү, ачык айкын кылуу жана ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарт түзүү. Бул система кезектүү ашыкча кагаз иштерин азайтып, коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөттү. Жалпысынан өлкө боюнча мектептерге 192.250 квота берилген. Алардын ичинен 68.643 бала кабыл алынды. Учурда 123.607 орун бар. Каттоо өлкөнүн бардык аймактарында электрондук форматта жүрүүдө. Бул ыкма узун кезектерди жоюп, убакытты үнөмдөөгө жардам берет. Айнура Жанышева, Шамен Болотбек уулу, ЛТР Бишкек.
Мекенге кылган кызмат жана берилгендик эч качан унутулбайт. Бүтүндөй өмүрүн мамлекетке арнаган улуу атамекендик согуштун каарманы көрүнүктүү ишмер Исак Суаналиевке быйыл 100 жыл болду. Батырга арналып атайын кичи мекени болгон Талас жергесинде айкели тургузулду. Катарда кызматчыдан Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин депутаттыгына чейин жеткен Исак Суаналиев токтолот. Эл үчүн өмүрүн арнаган согуштун каарманы жана көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исак Суаналиевдин айкели тургузулду. Анын эстелиги Талас областынын Кызыладыр айылындагы Сейил бакта орнотулган батырлардын айкелдеринин катарынан татыктуу орун алды. Исак Суаналиев 1926 жылы 8 майда Киров районундагы Крупская айылында жөнөкөй дыйканын үй бүлөсүндө төрөлгөн. 18 жашында улуу атамекендик согушка катышып, душмандын мизин кайтарууга чоң салым кошкон. Ал согуштагы артыкчылыгы үчүн, Берлинди алгандыгы үчүн жана Германияны жеңгендиги үчүн медалдары менен сыйланган. Бул анын эрдигинин жана мекенге болгон берилгендигинин далили болуп саналат. Кудай буйруса, биздин неберелерибизге, чөбөрөлөрүбүзгө чейин атамдын баскан жолу аябай чоң үлгү болот деп эсептейм. Биз бүгүн берги айкелин койгонубузда бир жакшы жагы бар деп ойлойм. Келечек муундар бул кандай киши болду экен деп бул атабыздан да үлгү ала турган киши экен. Айкелди коюп алганыбызга аябай чоң рахмат. Губернаторубузга рахмат аябай, Эрмат Жумаевичке. Айтматовский райондун акими аябай колдоп берди. Кызыладыр айыл өкмөтүнө рахмат, аябай ыраазыбыз. Улуу атамекендик согуштун каарманы, тажрыйбалуу жетекчи жана эл улуу Исак Суаналиев элдин кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Кайсы кызматта иштебесин, ак ниети, эмгеги, жөнөкөйлүгү жана мекенге болгон берилгендиги менен айырмаланган. Исак атам үй бүлөсү үчүн, балдары үчүн, кыздары үчүн аскалуу бийик тоо болчу. Ырыскулуу үй бүлөнү түптөгөн, ынтымакты бекем кармаган, бардыкка көңүл бөлгөн, элим, жерим деген патриот болчу. Согуштун катаал убактарын көрүп калган жаны дайыма бактуу болсо экен, Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулчу экен деген тилеги мынакей эми канча жылдан кийин аруу тилеги иш жүзүнө түшүп отурат. Кагылайындар, атабыздын айткан насаат сөздөрү буюрса аткарылып келе жатат. Эстеликтин ачылышына Исак Суаналиевдин уул кыздары, урук тууганы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Иш чарада анын согуштагы эрдиги, мамлекеттик ишмердүүлүгү жана элге сиңирген эмгеги өзгөчө белгиленди. Исак Суаналиев мыкты жетекчи, мамлекеттик ишмер гана болбостон мыкты, тарбиялуу, билимдүү уул кыздарды өстүрдү. Исак Суаналиевдин эмгеги жаштарга, мамлекеттик кызматчыларга үлгү болуп кала бериш керек. Элдин эсинде калган жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Исак Суаналиев согуштан кийин билим алып, айыл чарба, партиялык жана мамлекеттик кызматтарда эмгектенип, Талас жана Тогуз Торо райондорунун өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Ал Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланып, бир катар мамлекеттик сыйлыктар менен да сыйланган. Эмгеги да өзүнчө бир дастан. Ал жөнөкөй колхоздуктан баштап Исак Суаналиев жубайы Дүйшөмбү кызы Базаркүл апа экөө 7 уул 3 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Бүгүнкү күндө уул кыздарынын баары коомдо татыктуу орунду ээлеген. Ата жолун жолдоп мекенге, мамлекетке кызмат өтөгөн беделдүү инсандардан болушту. Исак Суаналиевдин өмүр жолу мекенге кызмат кылуунун жана ак ниет эмгектин бийик үлгүсү катары эскериле берет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Дагы бир тарыхый инсандын өмүр таржымалы менен кенен таанышууга жакшы мүмкүнчүлүк. Өзгөн тарыхый маданий музейине Казакстандын Назирет Султан музей куруугунан Орто Азиялык улуу ойчул, ислам динин түрк элдерине жайылтуучу Ходжа Ахмет Ясавинин мавзолейинин баалуулуктары алынып келинди. Мында көчмө көргөзмө менен келген 45ке жакын экспонаттар эми бир ай убакытка жакын турат. Бул эки мамлекеттин музейлеринин 2022 жылдагы эки тараптуу кызматташуу боюнча түзүлгөн келишимдин алкагында ишке ашууда. Көксөрдүн сыры же асман түстөгү сырдын табышмагы деп Ходжа Ахмет Ясавинин мавзолейиндеги бирюза түстөгү кооз плиталардын сырын аташкан. Анткени мавзолейдин жана күмбөздүн дубалдары көк, көгүс жана бирюза таштар менен кооздолгон. Бүгүн бул баалуулуктар Өзгөн тарыхый маданий музейине коюлуп, коомчулукка көрсөтүлдү. 12 гасыр дүйнөсү осы күнүн осылай керемет сакталган. Биздин корумуздагы бир фрагменттерин алып келгенбиз осундан.
Мында улуттук баалуулуктардын 45 түрү бар. Хожа Ахмет Ясавинин күмбөзүнүн калдыктары ошол убактагы буюмдар жана жазууларын түзөт. Экспонанттар Азирет Султан тарыхый маданий музей коругунан көчмө музей менен алынып келинген. Сол кишини кандай күрделүү, кандай гажап курулуш экенин элге таанытуу. Сол аркылы мына эки элдин арасындагы мәдени катнашты будан да ары нығайтуу, сол максатка келип отурмуз. Енді алып келген экспонаттарымыздың арасында ерекше сол Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмети өзінің ілімін паш ететін еңбектері және оның соңынан ерген шәкірттерінің еңбектері және де сол кесененің құрылыс кірпіштері, қаптама кірпіштері бар. Одан бөлек сол кесененің сыртын және ішін көрсететін макеттері бар, көрнекілік құралдар. Сол арқылы жалпы Яссауи бабамыздың өзінің тұлғасын ашу көздеп отырмыз және де Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің ерекшелігін ашуды көздеп отырмыз. Одан бөлек мынандай тағы да жазулар бар. Мына Куфа деген жазу. Қазақстандан келген делегацияға Кимсанбай Абдыразак уулу жазған жазылыққа қол Қожа Ахмет аталыштағы китеби берилди. Коноктордун айтымдарында бул алар үчүн күтүүсүз белек болгон. Эми китеп Азирет Султан тарыхый маданий музей коргундагы баалуулуктарга кошулат. Музей корукка түрлүү еңбектер сыйга бериледі. Ресейлік әріптестеріміз келіп береді, Өзбекстандық әріптестеріміз келіп береді. Мен бүгін алғаш рет алып отырмын. Осы бабамыз туралы еңбекті. Алда уақытта көреміз боламыз. Бұл мұндай еңбектердің болуы жалпы біздердің Яссауи бабамызды жалпы рухани мұрасын, ол кісінің тұлғалық қабілет қасиетін тануда көп көмегін тигізеді. Себебі біздердің аңғара бермеген, байқала бермейтін мәселелерді осы жақтағы қырғыз бауырларымыз, қырғыз зерттеушілері, қырғыз жазушылары басқаша қырынан сипаттайды. Сондықтан бұл біздер үшін өте үлкен олжа, өте маңызды, біздер үшін үлкен сый. Көчмө музей Өзгөн тарыхый маданий музейинде бир айдан ашык убакта турат. Калуучулар келип көрүп таанышып, маалымат алып кетсе болот. Ал эми учурда Өзгөн мунарасынын макеттери даярдалып, музейдеги ар бир бөлүктөгү маалыматтар QR-код аркылуу сканерленип даярдалып бүттү. Эми алдыда коңшу мамлекеттердин тарыхый маданий музейлерине көчмө музей менен алып барууга даярдалууда. Буларда азыр чакыруулар бар. Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан өзіңіздердің көчмө көргөзмөңүздөрдү алып чыгыңыздар деген. Биз буга азыр даярдыктар жүрүп жатат. Интерактивдүү биздин көчмө көргөзмөбүз даяр болуп калды. Кудай буюрса, келечекте ошол көргөзмө менен биз ошо боордош коңшулаш мамлекеттер, эсенки мамлекеттерге жана башка мамлекеттерге чыгабыз деген ниет тилегибиз бар. Иш-чара 18 май музей күнүнө карата уюштурулуп, мында коңшу мамлекеттердеги музейлерден да коноктор келишкен. Мунун алкагында эл аралык маанидеги бир катар келишимдерге кол коюлуп, сүйлөшүүлөр жүрөт. Айтсак, буга чейин Өзбекстандагы тарыхый музейлерге Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексиндеги улуттук баалуулуктар көчмө музей менен коюлуп келген. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышын көрө алдыңыздар. Эртеңки күндөн амандашканча